Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз адаттагыдай эле Илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги саны сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн биз Кыргыз элинин тарыхы менен шайкеш келген, айрыкча жаңы тарыхы менен акыркы 100 жыл ичиндеги тарыхтын белгилүү бир азаматтары бар. Ошолордун бири болгон Ишеналы Арабаев агайыбыз жөнүндө сөз кылмакпыз. Бул кишинин өмүр баяны, баскан турганы, жасаган иштери, осуяттары бир топ эле биздин Кыргызстандын окумуштуулары аркылуу жазылып, айтылып келе жатат. Эң көрүнүктүү эске алуу бул биздин Кыргызстандагы алдыңкы университеттердин бири болгон мурдагы Кыргыз педагогикалык университетинин ушул кишинин атынан коюлушу дагы өзгөчө бир мааниге ээ. Бул чынында эле тарыхый окуя. Анда эмесе, урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн Илим жана турмуш теле берүүсүнүн катышуучулары менен сиздерди тааныштырып кетейин. Биринчи, менин оң жагымда отурган ошол Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору, тарых илимдеринин доктору, профессор Абдрахманов Төлөбек Абылович. Саламатсызбы, Төлөбек Абылович? Андан кийин биз баарыбыз урматтаган аксакал агайыбыз, тарых илимдеринин доктору, профессор Эгемберди Манаев агайыбыз катышып отурат. Менин сол жагымда абдан кызыктуу тарыхы бар, биографиясы бар, өмүр баяны бар эжекебиз Майрамкан Арабаева. Бул эжебиз ошол биз бүгүн сөз кылган Ишеналы Арабаев атабыздын түздөн түз тукумдарынан болот, небереси болот. Бул киши өмүр бою билим берүү тармагында иштеген, азыр ардактуу эс алууда. Ишеналы Арабаев атындагы университеттин башчысы, ректору, профессор Абдрахманов Төлөбек Абыловго берсек, урматтуу профессор, биринчи кезекте ушу Ишеналы Арабаев атабыз жөнүндө, ал кишинин окумуштуулук, ушул тарыхый инсан катары, андан кийин сиздин университетке аты коюлганын өзү да жөн жерден болбосо керек. Ошол жөнүндө өзүңүз сөз баштап берсеңиз. Рахмат. Эми Ишеналы Арабаев бул Кыргыз элине аттын кашкасындай белгилүү инсан. Бул кишинин турмушу, өмүр жолу ар түркүн багытта болгон, анан Кыргыз элине кызмат кылуусу дагы ар кандай багытта жүргөн деп айтсак болот да. Ушу медреседен баштап жадичиликтен советтик партиялык кызматкер, анан илимий ишмер, журналистика багытына дагы чоң салым кошкон, кыргыз басмасөзүнүн калыптанышына баягы чоң салымын кошкон. Анан эми бул жерден мен өзгөчө бир белгилеп айтып кете турганым бул кишинин бул агартуучулук ишмердүүлүгүн айткым келет да. Ушу Тубаса Кыргыздын бир агартуучу окумуштуусу катары жөнөкөй медреседен билим алып, андан ал билимин улантып, бул Россия империясынын Волга боюндагы татар, башкыр элдеринде билим алып, анан Түркияга чейин барып, айтор кылып өзү чоң билим алып келип, андан ошо билимин Кыргыз элине таратып, Кыргыз элинде жадичилик кыймылдын бир негиз салуучуларынын, баштоочуларынын бири болгон. Андан кийин Октябрь төңкөрүшүнөн кийин ошол Совет мамлекетине да кызмат кылып, бирок кызмат кылганда өзгөчө бир көз караш менен, өзгөчө орду менен кызмат кылып, биринчи кезекте Кыргыз элинин, түрктөрдүн, анан мусулманчылыктын талабын талашкан. Ошол эле мезгилде ушул 3 багытты кармай билип, анан элдин эң негизгиси ушу агартуучулугуна көп көңүл бурган адам болгон да. Анан эми бул кишинин азыр мен бул жерде кесиптештерим да бир топ нерселерин айтат. Мен айта турган нерсе, ушул кишинин ушу агартуу Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө, андан ошодо агартуучулук, ошодо илимий изилдөө иштеринин жүрүшүнө кошкон аябагандай чоң салымын эске алып, биздин мамлекет көз каранды эместикти алгандан кийин биздин университеттин жамаатынын баягы демилгеси менен, андан кийин ушу биздин жаңы көз каранды эмес мамлекеттин жетекчилигинин колдоосу менен ошо биздин университетке туура эле аты берилген деп эсептейбиз. Ошондон бери биздин университет мына Ишеналы Арабаев атындагы педагогикалык университет болуп келатабыз. Албетте 2005-жылы статус мамлекеттик университет деп өзгөрүлгөндө бир жакшы ойлор болгон. Ошону менен университеттин баягы мүмкүнчүлүгү көңөйөт, профили кеңейет, анан өнүгүү өскөнгө жакшы мүмкүнчүлүк шарт болот деп. Чындыгында ошондой эле болду. Университет өнүктү, өстү андан бери. Бирок белгилеп коюш керек,
канчалык өсүп өнүксө дагы биз бул университеттин педагогикалык багытын, педагогикалык нугун эч качан жоготкон жокпуз. Тескерисинче абдан байытып, мына азыр ушул кезде Кыргызстандагы эң негизги баягы башкы педагогикалык жогорку окуу жайы болуп эсептелинет. Муну ар бир көп жагынан алып далилдеп айтсак болот. Бул жерде мисалы үчүн Кыргызстанда педагог илимдеринин докторунун, педагог илимдеринин кандидаттарынын, профессор, доценттеринин эң көп бөлүгү ушул университетте топтолгон. Бул университет Кыргыз Республикасында педагогикалык билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарын дайыма ушул университеттин жамааты негизи тобу даярдайт. Башка айтканда Кыргыз Республикасында бул педагогикалык билим берүү жаатындагы багытты өңүттөрдү аныктай турган жагдайы бар. Бул киши эми биринчилерден болуп агартуучулук иш менен шугулданган экен да, алипени жазган экен. Айтыңызчы, ушул сиздин университет жөнүндө сөз болгондо эле мен өзүм педагогикалык институттун бүтүрүүчүсүмүн да. Биринчи кезекте мени эмне кызыктырат? Ошол педагогика илиминин өзү, андан кийин ошол окутуунун методикасы деген бир укмуш сонун кафедралар болчу эле. Ошолар сакталып калдыбы университетиңизде? Ооба, азыр эми алар сакталды, бирок алар баягы заманбап деп коелучу, заманбап талапка ылайыктуу аты башкача болуп калган. Маселен, мурда айталы биз эми тарыхчы болгондон кийин тарыхты окутуунун методикасы кафедрасы бар эле. Азыр тарыхты окутуунун технологиясы кафедрасы болуп калган. Методика деген эле технология алмашып кеткен да. А болбосо физика боюнча, химия боюнча, чет тилдер, биология боюнча, математика боюнча, тарых, орус тили, кыргыз тили боюнча кафедралар сакталган. Кыргызстандагы белгилүү окумуштуу тарых илимдеринин доктору, профессор Эгемберди Манаев агай. Анда агай сөз сизде. Башкача айтканда 19 китептин автору катарында. Араб кыргыз жазмасын башат түзгөн катарында. Алгачкы Түркүстандагы агартуучу комиссияны жетекчиси катарында. Андан бөлөк азыркы Эркин Тоо газетасынын негиздөөчүсү катарында белгилүү. Бирок бул кишинин коомдук турмуштагы, саясий турмушта алган орду бүгүнкү күндө али толук изилдене элек. Изилденсе дагы кээ бир маселелер бир жактуу каралган жактары бар. Ошол үчүн мен бир коомдук турмушта алган орду жөнүндө бир маселе көтөрүп көрөйүн. Бул киши учурунда ошол Абдыкерим Сыдыков, Юсуп Абдрахманов сыяктуу эле эң алдыңкы орунда коомдук саясий турмушта жүргөн адам. Анткенде ал Алаш партиясынын негиздөөчүсү катарында Кыргызстандагы жетишүү өрөөндөгү баягы биринчи ошол Уфа татарлары менен биригишип туруп, аны ошону негиздеген адам, аны ошол үчүн ошолор менен чогуу чыккан. Эми булардын ичинен мен эки нерсени бөлүп алып көрсөткүм келет. Биринчиси мына бүгүнкү күндө жанагы 10-чылык көтөрүштү 100 жылдык жөнүндө белгилөө жөнүндө маселе көтөрүлүп атат. Мына ушул маселе алган ордун эле айтып кетейин. Бул Ишенал Арабаев ушул 16-чылык көтөрүлүшкө өзү да качып барган, кайра кийин келген. Анан келгенден кийин Алаш партиясынын атынан Ленинге кат жазган. Ошол Ленин жазган катында моуларды көрсөткөн. Биринчи Кытайга качып барган кыргыздардын абалы 250 миңден ашык адам. Ошолордун абалы, алар кулга айлангандыгын, аларга эгерде кеңеш өкмөтү жардам бербесе, алар келбей тургандыгын, ал үчүн атайы көрсөтмө берип, баягы буларды кайрадан сатып алуу маселесин көтөргөн. Ленинге жазган экен. Ленинге жазган о. Ленин болсо ал катты алып туруп, Сталин Каменскийге жазганда, ана Каменскийдин көрсөтмөсү менен Түркүстандагы Борбордук атаруу комитет атай комиссия түзүлгөн. Ошол комиссиянын негизинде ошол Кытайга барып сүйлөшүү үчүн дагы мындай бир делегаттар түзүлгөн. Делегаттардын ичинен ошол качып барган кыргыздарды алып келиш үчүн 50 миллион ошол мезгилде алтын акча каралган. Бул чоң сумма болгон. Мына ошолорду көрсөтүп отурган бул жерде эки маселе турат да. Биринчиси жазган катышууда айткан. Ошол баягы бул жерден кеткен кыргыздарды кайра келткенде бул жердегилер ордуна алып албайбы деген маселе турган. Анткени убактылуу өкмөт ушул 10-чылык көтөрүштүн эсебин качкан үркүн кеткен кыргыздардын эсебинен калына кетириш керек деген чечим турат. Ошону көрсөтүп өз ордуна алып келүү маселесин, андан кийин булардын баарын отурукташуу маселесин көрсөтүлгөн. Ушулардын негизинде кийин ушул атайы Түркүстандын Борбордук атаруу комитети комиссия түзүп,
Ошо Кытай бийликтери менен сүйлөшүп, кайра кыргыздарды баягы башты сатып алган сыяктуу алып келип турган, кайра баягы алып келип отурупташтырган. Бул бир маселе. Андан бөлөк Шенал Арабаев уулу казак боордош туугандарына кат жазган. Кыргыздардын абалы кыйын абалда турат. Азыр алып келип бүт бойдон журтка учурап калды, боордош туугандар жардам бергиле деп. Ошол үчүн бул Атаев бул казак туугандары, ал казактар менен байланышып турган интеллигенттер. Алардын баары чоң каражат чогултуп алып келип, мына ушуларды алып келип, орноштуруп, жерлерин эметкенде Шенал Арабаевдин чоң баягы саясатты билген адам катарында ушуларды белгилеп кетүү керек. Бул бир маселе. Жаңылык экен агай, абдан чоң жаңылык экен, чынында. Анан Жаңылык керек экен, эми бул кишинин бул даже кыргыз мамлекетин түзүүдө алган орду да абдан чоң маселе. Ошол үчүн мен бир экинчи маселе айтайын. Мына бүгүн 30чулардын арызы деп атат. 30чулардын арызына чейин Шенал Арабаевдин партиялык характеристикасына турат. Бул мамлекеттик деңгээлдеги жогорку кызматтарды аткара турган адам деп турат характеристикасында, партиялык эмесинде. Аны 30чулардын арызынан кийин экинчисинде уже анткени Абдыкерим Сыдыков менен ушу Арабаевди партиядан чыгарганда, ошондо буну жергиликтүү бийликтерди гана иш жүргүзүүгө жөндөмдүү, анткендиги көп маселелерди саясий маселе түшүнбөйт деген экинчи характеристика турат да. Эми ушул жерде белгилей турган маселе. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын тарыхында ана 30чулардын арызы баягы бунун объектив себептери көрсөтүлбөйдү, баягы 30чулардын арызы моголдорду көрсөтүлгөн, ошол үчүн каралган дегенде баягы каралып атат да. Бирок 30чулардын арызы ошол мезгилде дагы Совет өкмөтүнүн алгачкы турунда баягы көп маселелер боюнча дискуссия жүргөн. Мына мисалы үчүн улут маселеси 21 жылы улут маселеси каралган съезде, ошол улут маселесинде улуттарга эркиндик берүү, кадрларды даярлоо, кыргыз улуттардын баягы каада салтын, нарк-тасылын сактоо, жаналарга көмөктөш болуу жөнүндө маселе каралган. Мына ошол маселелерди баягы жерлерде талкуу болгондо, мына ошол талкууда Кыргызстандын каймак интеллигенттери чогулуп туруп ошол маселелерди көтөргөн. Ошол маселелерди көтөргөндө Шенал Арабаев баягы демилгечи, ал эми Абдыкерим Сыдыков уюштуруучу катарында каралганда. Ушул каралганда момундайды көрсөтөт. Биринчиси, Совет берген бийликти партиялык бийлик башкарып алып туруп, көп мезгилдерде партиялык бийликти орустардын отургандыгы жөнүндө бул бир маселеси. Экинчи, советтик бийлик толук пайдалана албай, көп маселелердин баардыгынан урушчулукка бөлүнүп кеткен саясатты жүргүзүп аткандыгы жөнүндө белгиленет. Анан үчүнчүдөн ушул тилди кыргыз тилде жүргүзүп, коомчулукка түшүнүктүү жүргүзсө жакшы болор эле. Анткени жогоруда каттардын көбү, чечимдердин көбү орусча жүргүзүп, көбү түшүнбөй атат. Мына ушул сыяктуу көптөгөн маселелерди көтөрүп чыккан. Мына ошолордон кийин 30чулардын арызы бүт бойдон каралып деген эмеге кеткен. Тиги Москвага чейин жетип, Сталинге чейин жетип отуруп, анан каралып отуруп аягында алып келип турган ошондон экөө гана. Тиги Абдыкерим Сыдыков, андан кийин тиги Арабаев экөө партиядан чыгарган, аларды Туран партиясынын өкүлү катарында чыгарган, калган 29-у ошол ар түрдүү шартта кызматтан сөгүш же болсо баягы эскертүүлүү кызматында калган. Ушулардын ичинен чыккан экөө. Анткени ушул экөө ар дайым бирге чогуу иш жүргүзгөн. Ошол үчүн Абдыкерим Сыдыков бул Арабаевди айтса керек. Бул кыргыз интеллигенциясынын баягы молдокеси же болсо насаатчысы деп туруп. Ошондуктан Абдыкерим Сыдыков Арабаевди жогору баалаган. Ошол мынакей сиз анан соң Осмонкулов экөөңүздө жазган китеп турат да менин колумда. Мында силер жазгансыздар, ошол Шенал Арабаев кыргыз элинин алгачкы агартуучу окумуштуусу жана саясий коомдук ишмери. Мени бир кызыктырган жери бул киши бир эле баягы эми жаңыдан биринчи класска окуган балдар үчүн эмес, чоңдор үчүн алиппе жазган экен. Чоңдор үчүн. Демек баягы ликбез маселесине бул киши абдан актив катышкан экен. Ушул боюнча бир эки ооз сөйлөсөң. Бул эми кыргыз тилинин методикасы боюнча көп маселелерге эметип туруп, ылдам төтө окутуу деп коет, ылдам окутуунун баягы эрежелери түзүп чыккан. Анткени кыргыз эли эми учурда өзүңөр билесиңер 20-жылдарда көбү баягы сабатсыз болгондо. Аларды үйрөтүш үчүн ыкмаларды издеш керек болчу. Ошол үчүн алып келип отуруп баягы ылдам окутуунун методикасы деген нерсени издеп чыгып ошол жазган да. Бул эми ал кезде бул жаңылык болгон. Жаңылык эми бул киши жалгыз эле Кыргызстан эмес, кыргыздар эмес, ошол чогулуп туруп, бул казактын интеллигенциясы менен чогулуп ошолор үчүн да жазган эмгектери бар.
Жана мен айтпадым 19 эмгек болсо ошонун 9-у Москвадан чыккан эмгектер деп туруп. Демек бул кишинин өзүнүн жашоо турмушу, өзүнүн өмүр баю кандай болду экен? Бул жөнүндө дээрлик түрдө сиздер баарыбыз окуп эле жүрөбүз, кинохроникалардан көрүп эле жүрөбүз. Эми бүгүн биздин илим жана турмуш телеберүүбүздүн дагы бир мейманы сиздер үчүн абдан кызыктуу болсо эле деп ойлойм. Ушул Ишеналы Арабаев атабыздын түздөн түз тукуму, небереси. Мына менин жанымда Майрамкан эже отурат. Майрамкан эженин фамилиясы Арабаева. Анда сөз сизде, эже. Атабыз жөнүндө айтып берсиңиз. Бул университет аты коюлгандан бери эле тыкыз байланышта болуп, туугандары, ошонун ичинде мен небереси кызыгып, чоң атабыз жөнүндө көп нерсе билгибиз келип, аралашып жүрөбүз. 130 жылдыгында улуттук китепканада тегерек стол уюшулган. Ошол жерге мен барганда абдан эсимде калган бул бир нерсе болду да. Миргүл Эсенгулова ошо Арбаев университетинде доцент болуп иштейт. Ошо өзүнүн сөзүндө деп айткан эле: Россия Пушкин менен сыймыктанса, Грузия Руставели менен сыймыктанса, биздин Кыргызстан ушу Ишеналы Арабаев менен сыймыктанышыбыз керек деп. Ошондо мен ички сезимим ушунчалык толкунданып, ушунчалык ойгонуп, мен чоң атам жөнүндө көп нерсе билбей турбаймынбы? Миргүл Эсенгулова ушинтип айтып аткандан кийин бул киши, мен чоң атам залкар, абдан жакшы экен. Бул эмне себептен караланып калган экен? Анан баягы каралангандан дагы актыгы жанган инсан экен. Ошондуктан мына университеттин аты коюлуп, ошого мен азыр да сыймыктанып, эми чоң атам жөнүндө өмүр баянын биртике өзүм ата энелеримден укканым, бир туугандарыман укканым, университеттен укканымды кичине баяндап берейин. Бул чоң атамдын атасы Жумгал өрөөнүндө жашашыптыр алгачкы. Анан чоң атам 2-ге чыкканда атасын киши болду болуп өлтүргөндө, чоң апабыз балдарын 4 кызы менен 2 баласын алып Кочкор өрөөнүнө келип ошол жакта жайгашып, анан балдарын колунан келишинче тарбиялап чоңойтуптур. Ошо балдардын арасынан ушу Ишеналы Арабаев чоң атам мындай зээндүү чыгыптыр. Анан окууга умтулган, бала кезинен эле ушундай үйүнө жакшы жардам берген, энесинин оң колу болуп, ушу бир туугандарына да кайрымдуу болуп, ушунткен адам экен. Анан ошол мунун жөндөмү бар экен деп ошол жактагы молдо немеге жиберет экен да, окууларга, караколго жиберет экен. Анан аяктан мунун жөндөмү жакшы экен, муну дагы башка жакка жибериш керек деп, менин угушума караганда чоң атам немелерге барып окуптур. Варшавага, Казань шаарына, Саратов, Оренбург дейт, Уфа. Эми ошол көп тилди да билиптир бул киши. Фарс тилин, славян, өзбек, татар тилдерин, түрк тилдерин, казак тилдерин билип, сиз айтып кетпедиңизби, тиги казак окумуштуулар менен чогуу неметилген экен, китептер чыгарган экен деп. Анан Бөкөнбай көчөсүндө чоң атамдын өз колу менен салынган 3 комнат үйү бар эле. Мен ошону көрүп калдым. Мен ошону барып көрүп, студенттик кезимде көп бардым. Ошол чоң атам өзүнүн бир тууганынын баласына таштап кеткен экен. Өзүнүн баласын эмес, бир тууганын баласына таштап кеткен экен да. Анан ошол мен туугандарыман угушума караганда ушу 3 комнат үйдүн бир комнатасында өз үй бүлөсү менен жашап, бир комнатасына туугандардын балдары, жердешинин балдары, студенттер келип жатып окучу экен. Ошол 3 комнат үй эсимде калды да. Эми азыр сноска кеткен ал үй. Эми мен бул чоң атамдын кылган иштерин бул 4 күлгө барып, 4 күл айылына ошол жерден мектеп ачыптыр. Элден мурун мен билишмарым жана Илебай дегендин 6 комнат тамы бар экен. Ошол жерден мектеп ачып, балдарды окутуп, өзүнүн окуучуларын айыл-айылдарга жиберип, силер неме чогултуп келишиңер керек деп, жана устное народное творчество деп коет го, макал, лакаптарды деп ошого озеке жиберет экен. Анан кийин 22 жылы, 26 жылдары Москвага съездге делегат болгон экен. Ошол мен аны немесинен окугам.
библиографический немесинде жазылуу 125 жылдыгына чыккан. Анан мен ушу атамдагы деп айтчы, сен деген чоң атаңдай жакшы киши болуш үчүн эмне кылбашың керек? Жакшы окушуң керек, уру кылбашың керек, элиңди жериңди сен да сүйүшүң керек, чынчыл болушуң керек деп бизди тарбиялады эле. Анан мен өзүмө мындай кылып жыйынтык чыгарып койдум. Элдердин айтканы, окумуштууларга айтканы ошентип, бул киши мындай орусча айтканда просветитель болуп экен, методист болуптур, языковед, интеллигентный адам болгон экен да, мугалим, сказочник. Анан билим комиссиянын башчысы болуптур, редактор болуптур, переводчик, ученый, просветитель, демократ, общественный деятель, политик, издатель Эркинтон айтып кеттиңер, атын койду деп, лидер оппозиции официального курса развития Кыргызстана деп мен өзүмө жазып алдым эле ушундай жыйынтыкка келип. Зам председатель Союза Кошчу 20-жылдар, 22-20 Ташкентте ошо возглавлять этиптир да, научный центрды. Член ревизионный комиссии болуптур. Анан дагы эң негизгиси ошо мен укканым, мына Орозбаковдун немесине манасты айттырып, ошону жаздырып алганга, ошо мен чоң атам демилгечи болуп, ошону жаздырып калыптыр. Ошонусундан да билем да. Анан эми мен ушунчалык чоң тамгада жасылган адамдын небереси болгонуна, ошонун урпактары болгонуна ар дайым сыймыктанып неметип жүрөм. Анан эми ушундан пайдаланып изилдөөчүлөргө, тарыхчыларга ушунчалык чоң ыраазычылыгымды билдирип таазим кылат элем. Эми мына үй бүлөңүздөрдө үчүн бир реликвия болуп калган бир кагазды көрсөттүңүз эле мага. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ошондо репрессия болгондо канча жашта репрессия болгон экен бул киши? Эми себеби баарын окудук, билдик. Анан кийин аны актаган да бул киши, туура? Ошол жөнүндө биздин телекөрүүчүлөргө 56-жылы акталыптыр. Анан 58-жылы кагасы келди. Бу военный прокуратурадан 58-жылы Ишенал Арабаевдин кызы Арабаева кагаз эжеме келген документ бар экен, справка деп жазылып турат. Ошо жылы акталган бул киши деп неметкен экен. Ошол эжемдин өзүнүн личный делосунда сакталган экен. Ошону мен жакында эле алып неметип чыктым. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей биз эртеден бери атактуу окумуштуу, илимпоз, агартуучу жана мамлекеттик ишмер Ишенал Арабаев жөнүндө азын-олук сөз кылдык. Менимче бул улуу киши жөнүндөгү сөз дагы али алдыда. Мынакей бардыгы айтышты. Чынында эле бул киши жөнүндө, бул кишинин таасири жөнүндө менимче жогорку деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде өкмөттүн өзүнүн каржысы менен даректүү документалдуу фильм тартылыш керек экен, жана башка иш-чаралар иш жүзүнө ашырылыш керек экен. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, Илим жана турмуш телеберүүсүнүн кезектеги санын сиздерге тартууладык. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.